Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрация жетекчиси Акылбек Жапаров учурда Цинзяндагы соода логистикалык корпорациясынын жетекчилери менен жолугушуп жаткан маалы бул жолугушууда эмнелерге макулдашуулар болуп жатат жана кайсыл тармактарда иш алып барабыз? Ал тууралуу төмөндө кененирээк айтып берейин. Мы нуждаемся в том, чтобы у нас такие компании, как ваша, в первую очередь, Цинзянская торгово-логистическая корпорация, были бы и у нас в стране. Мы готовы предоставить всю инфраструктуру, и нам нужно ваш опыт торговли. Мы могли бы с обоюдным интересом заняться в этом направлении. Жолугушууда Акылбек Жапаров эки тараптуу кызматташууну чыңдоону жана да мындан ары тыгыз байланышта иш алып барууну баса белгиледи. Ал эми соода логистикалык корпорация тууралуу айта турган болсок, ички бюджети 10 миллиард юань, тагыраагы 1 миллиард 383 миллион долларды түзөт. Бул корпорациядан биздин өлкө көп нерселерди алса болот. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө корпорация жетекчилери мейманкана бизнеси, финансылык кызмат көрсөтүүлөр, соода жана базар комплекстери, жол тармагы, логистика, андан сырткары бир катар багыттар тууралуу иш алып барарын баса белгилеп, эки тараптуу макулдашууларды колдоорун билдиришти.